6-чы раундда сіздерге қаршы Өзгөн районунун тургуну Аскарбек Токоев. Суроосунун байгеси 1600 сом. Мен Аскар Токоевдун суроосун окуйм. СССРдин тарыхы боюнча маалыматыңыздар бар да? Бар. Мониторго көңүл бурабыз. Экранда сиздер көрүп турган СССРдин биринчи герби 1923 жылы 6 июлда Борбордук аткаруу комитети тарабынан кабыл алынган. Мына ушул кабыл алынган герб бир катачылык менен тартылган. Кызыгы ал катачылыкты гербтин автору өзү дагы Борбордук аткаруу комитетинин мүчөлөрү дагы байкаган эмес. Бул катачылыкты 14 жылдан кийин тагыраагы 1937 жылы жаңыланган вариантында ал катачылык оңдолгон. Түшүнүктүү болду э? Суроо. Гербте кандай катачылык менен тартылган? Вакыт кетти. Башка материктер кошулуп кеткен эмес бай? Агай, Африка менен Түндүк Америка кошулуп жатат. Жок, мынакей, Африка турат. Африка бул жерде Евразия турат. Жок, Түндүк Түштүк Африка бул тоголок деңгээлде берилип атат да, глобусчу. Бул жерде мен ойлоп атам, күндү түбүнөн чыгарып койгон деп. Күн түбүнөн жан турат. Күн үстүнөн жарык бериш керек. Бул жерде күн түбүнөн жарык берип атат. Башкача айтканда, от сыяктуу күйгүзүп аткандай болуп калган да. Ошону үстүнө бериш керек. Же болбосо глобустардын ордунда, баягы глобус менимче туура эле го дейм. Африка турат, Евразия. Бул жерде Күндү. планета Киото деген мааниде болуп калган да бу жерде. Урматтуу алып баруучу, мен өтүнөн мурда жооп беребиз. Планетаны СССР күзөтөт деген. 50 секундда. Өттү эле 10 секундаңыздар бар. Бул суроого толуктап Элзар мырза жооп берсин. Элзар. Биздин команданын ою боюнча бул жерде СССРдин герб турат жана астында күн турат. Бул жерде бул неге өзгөргөн деген бир дагы суроо болуп кетиши мүмкүн. Анткени күн бул жерде астынан чыгып атат. Ал жерге дагы бир нерсени кошо кетсек, бул күн оттун символу, ошо жер күйүп атат деген мааниде, анан ошон үчүн СССРдин дагы туруп калыптыр. СССР күйүп атат деген мааниде билдириш үчүн үстүнө кылган да кийинчи 39 жылдан кийин. Ошон үчүн бул жерде күн нито коюлган. Туура эмес коюлган, э? Бул жерде катачылык күндүн жайгашуусунда. Ооба. Туура түшүндүмбү? Туура түшүндүңүз. Мен жоопту кабыл алдым. Мен билем, ордодо тарыхчылар көп эле болсо керек. Мен дагы бир сыйра ордого кайрылсам. Кимде кандай вариант бар? Биздин оюбуз боюнча бул жерде араб тамгасы менен жазылып турган жазуун көрдүк. Балким бул араб тамгасында бул тескери жазып коюшу мүмкүн. Рахмат чоң. Мен туура жоопту окуйм. Мониторго көңүл бурсаңыздар. Бул 1937 жылы жаңыланган герб. Айырмачылыкты байкадыңарбы? Жазуусунда. Жазуусу жок. Маселе жазууда эмес, мен туура жоопту окуйм. Катачылык гербтеги ороктун сабындагы жыгашта болгон. Ороктун сабы адам кармаганда ыңгайлуу болуусу үчүн жана ору учунда колдон чыгып кетпеси үчүн сабынын ылдый жагы жоон кылып жасалат негизи. Ал эми биринчи гербте болсо, ал тетири болуп калган. Мына бул айырмачылык көрдүңүздөрбү? Адаштыңыздар. Эсеп 5-1. Телегөрүүчүлөрдүн пайдасына.